Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Biz бүгүн мына ушул жерде аталар менен, апалар менен, бир туугандар менен ушул жерге ата бейитке келип Куран чүрдүк. Ушул биздин ушул жерде коюлган аталарыбыз, бир туугандарыбыз баары ушу элдин келечеги деп курмандыкка чабылган бир туугандарыбыз. Ошолор элдин келечеги, мамлекеттин келечеги, улуттун келечеги. Биз дагы башка элдерге окшоп жакшы жашоого жетели. Бала бакырабыз өзүнүн мекенинде бактылуу балалыгын көрүп, жакшы карлыгын көрөлү деп ошон үчүн ушул жерде баары чабылган. Берге бүгүнкү күнү мына жүрөгү таза, булганбаган, жаман иштерге малынбаган Чоң Азат партиясы элдин рызкысын жебегендерден түзүлгөн. Мурунку кийинки бир дагы министр, депутат, губернаторлор жок катарыбызда. Ушундай партия келип, ушул аталарыбызга, бир туугандарыбызга Куран чүрүп атабыз. Биз ушу элге кайрылып кетет элек, кыргыз элибизге. Урматтуу кыргыз элим, биздин кыргыз элибиз ушу анча жалтырак жултурактарга сатылбасаңыздар. Ушу баарыңыздарды бир адилеттүүлүккө, элдин келечегине. Эми ушул чоң шайлоо бул бир айылдын же бир үй бүлөнүн же бир кишинин келечегин чечип алсын деген шайлоо эмес болуш керек. Кудайдын буйругу менен ушул кыргыз элинин жалпы мамлекеттин келечеги чечилсин деп ушул шайлоо курулган болуш керек. Атуулдук милдетибизди аткарып, элибиздин келечегин жалпы чечпейлиби бир тууган кандай дейсиңер? Мен баарыңыздарды чакырат элем. Элдүүлүктү, мамлекеттүүлүктү ойлойлу. Экинчи мындай болбойт. Баарыбыз эле мону сатыла берсек, кантип мамлекет курулат? Курулбайт да. Биз кыргыз элинин уулдарыбыз да. Биз ушу биз менен чогуу биздин мамлекетте жашаган башка улуттардын алдында да жоопкерчилигибиз бар да. Алар дагы биздин мамлекетибизде, биздин арабызда сонун өзүнүн бир өмүрүн сүрүш керек да бул жашоодо. Мен дагы бир жолу баарыңыздарды чакырат элем. Сатылбагылар. Булардын партияларын акча бербесе эч ким шайлабайт. Булар айласы кетип ошо акча берип байкуш элибизди ушинтип атат. 20-30 жылдан бери мына аталарым айтты, апаларым айтты, жалпы карапайым элибиз айтып атат. 30 жылда булар шайлоону жеңдик деп мактанышат. Бул шайлоо сайын кимди жеңишет? Булар болгону өзүнүн карапайым элин жеңишет. Эгер чын эле булар адилеттүү болсо, элин ойлогон байкелер, эжелер болсо, анда ушу башка элдер алып кеткен жерлерибизди кайрып келишпейби? Ушу кыргыз элинин кең байлыгын, алтындарыбыздын баарын башка элдер алып кетип атат. Ошону өзүнүн элине кайрып келишпейби? Шайлоо сайын келет, элибизди жыргатабыз, жакшы жашоого алып келебиз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дейт. Бирок 30 жылда совсем башкача болду. 30 жылда жалаң гана өзлөрү байышты. Заводдор ошолордуку болду, фабрикалар ошолордуку болду, торговый центрлер ошолордуку болду. Карапайым эл жакшы жашоого жетпей эле биз ошолордун барып жумушуна барып иштеп калдык. Ошолордун заводдоруна, ошолордун базарларына барып иштеп калдык. Эми калан карапайым эл баарыңыздарды чакырат элек. 30 жылдан бери жаза албагандар, элге кызмат кылабыз деп туруп, өзүлөрү өлө байып алгандар, укмуш байып алгандар. Эми кантип жазамак эле? Эми жазабайт. Келгилер, эми ушундай бир таза партия чыгып атат. Атайын силерге ушундай кылып түзүлдүк. Катарыбызга бир дагы мурунку министр, губернатор, депутаттарды кошкон жокпуз. Жалаң таза инсандардан тургандар, мына силердин алдыңарга тартууладык. Таптаза партия, таптаза адамдар. Тыйыныбызды дагы мына өзүбүз чогулттук, элибиз кош берди. Артыбызда көрүнбөй турган, башкарып турган адамдарыбыз жок. Эми мына дагы кандай кылыш керекпиз? Биз суранат элек силерден, силердин жардамыңар керек. Кыргыз элим, ушу бизди баарыңыздар бир колдоп коюңуздарчы. Биз силердин алдыңарда убадабызды беребиз. Эгер ошол жерге жетсек, силер менен чогуу кеңешип, элибиз менен кеңешкен бармак оорубайт дейт. Элиң менен бийиксиң, элиң жок болсо кийиксиң дейт. Элибиз менен чогуу баарыбыз биригип, кеңешип берип, балдарыбыздын, мамлекетибиздин келечегин оңдоп түзөйлү деп атабыз. Силерден дагы бир жолу суранабыз. Бизди бир колдоп берип коюңуздарчы.